Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда кандыктан, багандыктан мүчөлөрүн үйрөнүп алалы. Кандыктан мүчөсү себеп багыныңкы сүйлөмдүн мүчөсү. Анда эмесе балдар, кандыктан мүчөсүнө көңүл буралы. Балдар, бул жерден силер кайсы мезгилди көрүп турасыңар? Эмне себептен күз мезгилин алтын күз деп атайбыз? Балдар, бул суроонун жообу төмөнгүдөй болушу мүмкүн. Күзүндө жалбырактар алтын түскө окшошуп саргайгандыктан биз аны алтын күз деп атап коебуз. Демек, алтын күз деп аталып калышынын себеби жалбырактар алтын түскө окшошуп саргайгандыктан. Балдар, кандыктан мүчөсү бул сүйлөмдүн алтын күз деп аталышынын себебин билдирип турат. Демек, кандыктан мүчөсү себепти билдирет. Анда эмесе балдар, кандыктан мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө көңүл буралы. Үндөшүү мыйзамына жараша, кандыктан мүчөсү улана турган сөз үндүү жана жумшак үнсүз менен бүтсө, жана ал сөздө а тыбышы, ы тыбышы же у тыбышы болсо, кандыктан болуп өзгөрөт. Ал эми а, ы, у тыбышы катышкан сөз каткалаң үнсүз менен аяктаса, кандыктан болуп өзгөрөт. Балдар, эгерде кандыктан мүчөсү улана турган сөз и тыбышынан турса жана жумшак үнсүз же үндүү менен аяктаса, анда кендиктен болуп өзгөрөт. И тыбышы катышкан сөз каткалаң үнсүз менен аяктаса, анда кендиктен болуп өзгөрөт. Үндөшүү мыйзамына жараша, кандыктан мүчөсү улана турган сөз о тыбышынан турса, анда кондуктан болот. Ал эми о тыбышынан турган сөз каткалаң үнсүз менен аяктаса, кондуктан болуп өзгөрөт. Үндөшүү мыйзамына жараша, жана үй тыбыштарын камтып турган сөз үндүү жана жумшак үнсүз менен аяктаса, көндүктөн болуп өзгөрөт. Ал эми үй тыбыштарын катыштырып турган сөз каткалаң үнсүз менен аяктаса, кондуктан болуп өзгөрөт. Анда эмесе балдар, кандыктан мүчөсүнүн куралышына көңүл буралы. Кандыктан мүчөсү көбүнчө этиш сөздөргө жалганат. Мисалы, Асан жакшы окугандыктан сынакты ийгиликтүү тапшырды. Ал эми багандыктан мүчөсү кандыктан мүчөсүнүн тангыч формасы. Мисалы, Асан жакшы окубагандыктан сынактан өтпөй калды. Бул жерде балдар, Асан жакшы окугандыктан
sınakты ийгиликтүү tapşırdı деген süйлem menen Hasan jakşı okubagandyktan sınaktan ötpey kaldı деген süýlemdin aýyrmasy bar. Birinçi süýlemde okugandyktan jakşı jyyntıka jetdi. Al emi ekinçi süýlemde okubagandyktan jyyntygy jakşı bolbay kaldı. Gandyktan müçesünün koldanıluşu. Gandyktan müçesi jalganyp jasalgan süýlem baş süýlemdegi kıymıl harekettin atkarılış sebebin bildiret. Misaly, Atay sabakka keç kalgandyktan жаңы temany düşünbey kaldı. Emne sebepten Atay жаңы temany düşünbey kaldı? Sabakka keç kalgandyktan. Demek, жаңы temany düşünbey kaluunun sebebi keç kaluu. Mында balдар, gandyktan müçesi baş süýlemdegi kıymıl harekettin sebebin bildirgenin gördüňüzдөр. Gandyktan müçesine misal. Aybek bul maseleni çeçүүnün jolun tappay kalgandyktan azırınça iş toktop kaldı. İş emne sebepten toktop kaldı? Aybek çeçүүnün jolun tappay kalgandyktan. Baldar, ündöşүү mыйзамына jaraşa genlikten bolup özgörüşüne bir misal göreli. Jaş baldar elektr tüýünün kooптуу ekenin bilbegendikten any karmap görüp oynoşot. Baldar, emne sebepten baldar elektr tüýünүн oynoşot? Elektr tüýünүn kooптуу ekenin bilbegendikten. Konduktan müçesine misal. Balalyk kez abdan baktılуу, beýkapar bolgonduktan al mezgildi barybız sagynabız. Baldar, biz emne üçin balalygybızdy sagynabız? Antkeni al mezgil baktılуу jana beýkapar bolgonduktan. Göndükten müçesine misal. Bürküttün közü abdan kurç bolup alysty jakşı görgöndükten tabılgasyn daroo ilip ketet. Baldar, emne üçin bürküt tabılgasyn daroo ilip ketet? Alystan jakşı görgöndükten. Kandyktan müçesine misal. Katkalaň tybyş menen bütken sözdörgö gandyktan emes, kandyktan müçesi ulanaryn unutpagıla. Karap göreli. Baldары bul oýunçukdy abdan katuu talaş kandyktan Aliýa alardy kanday kılıp toktotup eldeştirerin bilbey kaldı. Emne sebepten Aliýa alardy toktota albay kaldı? Antkeni alar oýunçukdy abdan katuu talaş kandyktan. Bagandyktan müçesine misal berip göreli. Baldar, 8 aylyk Aydar basa albagandyktan kiçinekey üstölgö jölönüp turat. Emne sebepten Aydar üstölgö jölönüp turat? Basa albagandyktan.
Бегендиктен мүчөсүнө мисал. Оскар сырткы ызычууга, үндөргө маани бербегендиктен ал дарсканада мугалимди кунт коюп уга алат. Ал эмне үчүн кунт коюп уга алат? Үндөргө маани бербегендиктен. Кандыктан мүчөсүн катыштырып, балдар эми өзүбүз сүйлөм түзөбүз. Бул сүрөттү карап туруп, кандыктан мүчөсүн катыштырып сүйлөм түзгүлө. Мисалы, эмне себептен бул кыз абдан көп китепти кармап турат? Кандыктан мүчөсүн катыштырып, дагы сүйлөм түзөбүз. Кандыктан мүчөсүн катыштырып, балдар дагы сүйлөмдөрдү түзөлү. Мисалы, бул абалга сүйлөм түзүү үчүн эмне үчүн бул жигит телефон кармап турат? Же бул кыз телефондон маалымат издеп жатат? Сыяктуу суроолорго жооп берүү үчүн кандыктан мүчөсүн катыштырып сүйлөм түзгүлө. Кандыктан мүчөсүн катыштырып, дагы сүйлөм түзөбүз. Мисалы, бул кичинекей кыз эмне себептен каздарга жем берип жатат, нан берип жатат? Деген суроого жооп катары кандыктан мүчөсүн катыштырып сүйлөм түзөлү. Кандыктан мүчөсүн катыштырып, акыркы сүйлөмүбүздү түзүп алалы. Мисалы, бул жигит эмне себептен достору менен чогуу эмес? Деген сыяктуу суроого жооп берүү үчүн кандыктан мүчөсүн катыштырып сүйлөм түзгүлө. Анда эмесе, балдар, биз бүгүнкү сабагыбыздын аягына келип жеттик. Бул сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Балдар, көрүшкөнчө.